жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримди берди тугандар. Окусун деп берди. Жүрөгүн тазаласын деп берди. Оңолсун деп берди. Туура жол тапсын деп берди. Кур'ан-ы Каримди Алла субханаху ва таала берген максаты ушул. Бул шифа китеби. Бул нур китеби. Бул хидаят китеби. Бул жолдомо китеби. Бул бейишке жолдой турган китеп. Шайтандын кылыктарын, азгырууларын, шайтандын ушул адам баласына кол сала турган бардыгын жолун айткан китеп бул. Пайгамбарлардын окуяларын айткан китеп. Чыныгы тарыхты бурмаланбаган, өзгөртүлбөгөн акыйкат тарыхты айткан китеп. Бардык өкүмдөрү адилеттүү, бардык окуялары чын. Бардык окуялары адилеттүү, бу өкүмдөрү адилеттүү, окуялары чын. Окуяларды эмне үчүн Алла Таала айтты? Ибрахим пайгамбардын окуясын айтып берди. Муса пайгамбардын окуясын айтып берди. Иса пайгамбардын окуясын айтып берди. Юсуф пайгамбардын, Нух пайгамбар, Адам атабыздын окуяларын айтып берди. Эмне үчүн? Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтү, силер өзүңөрдү аларга салыштыргыла. Алардын үммөтүнө салыштыргыла. Силер да үммөтсүңөр. Муса пайгамбардын да үммөтү болгон. Ошолорго салыштыргыла. Этибар деп коет. Фа'табиру я улил абсар. Фа'табиру я улин нуха. Эй акылы барлар, эй эси барлар, силер салыштыргыла. Ибрат алгыла, үлгү алгыла. Өзүңөрдүн амалыңарды тигилердин амалына. Мына Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала пайгамбарлардын окуяларын айтып, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн тарбиялап атат. Бу Кур'ан-ы Карим жөн эле жомок эмес бул. Кур'ан-ы Карим бир окуяларды айтып койгон тарых эле китеп эмес бул, билип койгон. Насаат ала турган китеп. Насаат ала турган китеп. Адам алейхиссаламдын эки баласы болгон. Бири Кабил, бири Хабил. Мына Кабил менен Хабил экөөнүкү Кабили Хабилди өлтүргөн да. Биринчи ааламда кан төгүү Кабил төккөн. Пайгамбарыбыз айтты, кыямат күнгө чейин канча кан төгүү болсо Кабилге үлүш жазыла берет деген. Хадисте келет, ким бир жакшы ишти баштаса, артынан канча жакшы ошо ишке адамдар түшсө, ошонун сообу баары жакшы ишти баштаганга сообу тиет экен. Бир жаман иш баштаса, аркасынан канча адам түшүп, эришип кетсе, кыямат күнгө чейин канча деген ошо жаман иш таркаса, биринчи баштаганга күнөө жазыла берет экен да. Ошон үчүн Алла Таала Бани Исраил коомуна ла такуну аввала кафирин бих. Силер эң алгачкы капырлардан болбогула деп буйрук берди. Эмне үчүн? Артыңардан канча түшсө, күнөөгө силер шериксиңер. Күнөөдө силердин үлүшүңөр бар дейт. Күнөөдө силердин үлүшүңөр бар дейт. Хабил эмне деди? Кабил айтты, мен сени бир экинчиси кыска бир окуясынын башынан айтып коеюн, түшүнүктүүрөөк болсун. Адам алейхиссаламдын жубайы, аялы, энебиз, обо, Хава энебиз. Эгиз төрөчү. Бир төрөгөндө эң биринчи адам жаралып башталып атат да. Бир ул, бир кыз. Бир ул, бир кыз. Бирок бир төрөлгөнү, бир ул, бир кыз экөө үйлөнсө болбойт. Кийинки төрөлгөндөрү менен бул биринчи төрөлгөндөгү ул, кийинки төрөлгөндөгү кыз менен башкашат. Биринчи төрөлгөндөгү кыз, кийинки төрөлгөн ул менен башкашат. Эми ушундай сыноо келип калды. Кабил менен төрөлгөн ал сулуу. Кабыл мен ошону алам дейт. Шарият менен болбойт Адам алейхиссалам. Хабил менен төрөлгөн кызды алыш керек эле. Ушундай болбой келишпестик болгондо Адам алейхиссалам курбанчылык кылгыла деди. Кимдин курбанчылыгы кабыл болсо. Ал убакта курбанчылык кылганда бир дөңсө, даш, дөңсө. Ошол жерге анан ки таштап коет экен. Эгерде от келип күйгүзүп кетсе, бунун курбанчылыгы кабыл. Эгерде болсо буну жырткычтар жеп кетсе, курбанчылык кабыл эмес. Мынандай болуп туруп анан таштап, кыскасы айтканда Кабилдин курбанчылыгы кабыл болбой калгандан, анан айткан, мен сени өлтүрөмүн деди. Хабил эмне деп жооп берди? Сен мага кол сунсаң, мен сага кол сунбайм ага деди. Кара. Сен өзүңдүн дагы, менин дагы күнөөң сенин мойнуңда болот деди. Кандай болбосун, бул кол салганга туура келди. Кабыл. Ошондо бир сөз айтты Хабил. Мындай деди. Иннама ятакаббаналлаху минал муттакин дейт Куранда. Бул кабыл кылуу менден эмес да Алладан дейт.
Allah kabul kılat. Takvalardan gana kabul kılat degen söz. Ayatın manisi innema yataqabbanallahu minel muttaqin. Allah Taala tek gana takvalardan gana kabul kılat. Uşunu bul alam bolup alamın çıkarıp açusun çıkar üçün de anan keyin bunu öldürdü da. Öldürgönden keyin gömgöndü bilbeyt. Emne kılısın bilbeyt. Allah Taala iki karganı jibirdi. İki karga uruşup ketip bir kargasın öldürüp жерди çukup turup anan keyin gömüp koydu. Oşodan anan keyin bunu akılına geldi. Ölüp kalsa жерге gömüş gerek turbayбы деп. Жерди kazıp turup gömüp attın. Uşu karga çalıgan bolboduма деп turup armanın tiştedi. Arganın tiştedi. Uşul жерден alımlarыбыз aytat. Allah Taala takva adamlardan kabul kılat eken. İnnemâ yetaqabbanallahu minel muttaqin. Al takva adam Afrikada yaşayıbı, Kırgızstanda yaşayıbı, ayrıması yok. Mekke'de yaşayıbı, ergede takva olsa Allah Taala mandan kabul kıla öğretken tuğandar. Oşon üçün barыбызdan birinci talap kılıngan nerse takvalık. Allah aytat ya eyyuhallezine amanuttaqullah. Ey imandılar, sizler takvalıkты tandagıla. Takvalıkты tandagıla. Hakka tuqatihi. Takvalıktın qanday akısı var, oşondoy tandagıla. Bul degen tuğandar, takvalık Allah subhanahu ve taala ulu maqtagan sıfattары. Allah subhanahu ve taala aytat: "İnnallaha ma'al muttaqin." Allah takva adamlar menen birge, jardamı birge. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin başında aytıp koydu. Bul kitap Alif Lam Mim Zalikel kitab la royba fi. Bul Allah'dan түшкөнүнө hiç qanday şek gümen yok. Hudallil muttaqin. Bul takva adamlarga yol görsetүүчү dedi. Kudaydan korkkan adamga Kur'an yol görsetet. Qanday süylөгөндү үйrөтөt. Qanday uqqanды үйrөtөt. Qanday mamile kılgandı үйrөtөt. Qanday niyet kılgandı үйrөtөt. Qanday ibadat kılgandı үйrөtөt. Qanday sabır kılgandı үйrөtөt. Qanday geçirimdүүлүктү үйrөtөt. Qanday baktılуу болгонду үйrөtөt. Kantip beyişke çıkkandı үйrөтөt. Kantip dozoktan kutulgandı үйrөtөt. Kantip jengенди үйрөтөt. Kantip geçirgenди үйrөtөt. Kur'an-ı Kerim Allah subhanahu wa taala menen kantip baylanış түзүш керек, ушунун бардыгын үйrөtөt. Bismillah. Demek tuğandar, her biribizin, bizim atağız takva olsun, apağız takva olsun, özümüz takva olaydı, ayalımız takva olsun, baldarımız takva olsun, kızlarımız takva olsun, elimiz takva olsun, baylarımız takva olsun, kembagallarımız takva olsun. Bizden jetekçilerimiz, başçılarımız takva olsun. Bardık elhamdülillah Allah Teala takvalıkka vada vergen. Asman жерден рызкысын açıp koyam sizlerge degen. Sizlerge gümen kılbagan jeriңерден rızkıңар жеткирип турам degen. Sizlerge kim düşman başın götөрбөйбү, men sizlerge özüm жардам берем degen. Аны maňa taşlap koygula degen аны. Takvadan bolsa işiңердин baарын oňunан çıgaram degen. Bu dünyada berekeli yaşa berem degen. Can bergende can oňoy çıgat degen. Kabırda kabırыңарды nurga tolturup, ahirette Allah Taala en ulu darajany berem. Allah'ın aldığında adam balasının kadır barkı ulutu menen emes. Urusu menen emes. Baylığı menen emes. Biyligi menen emes. Çırayı menen emes. Küçü menen emes. Tuğan uruk ata tegi menen emes. Allah'ın aldığında insanın kadır barkı takvalığı menen. Kim takvalıkta kançalık össö, oşonçalık kadırda ösöt. Kim kançalık takvalıkta jogoru olsa, oşonçalık Allah'ın aldığında martabası jogoru bolat. Oşonçalık paygambarыбызга jakın bolat. Adam zattın en takvası Muhammedur Resulullah. Takvalardın imamı. Takvalardın yol başçısı. Takva deyip daima aytabız. Takva degen iki sözden ibarat. Birincisi Kudaydan korku. İkincisi günölörдү taştoo. Günölörдөн saktануу. Allah aram kılgan nerselerden taştoo. Allah aram kıldı, oşonu taştasanız siz takva olasınız. Allah Taala жалган сүйлөгөндү aram kıldı, taştaңыз. Aldaganды aram kıldı, taştaңыз. Uşaktaganды aram kıldı, taştaңыз. Jala japkanды aram kıldı, taştaңыз.
Tekebberlikti aram kıldı, taştаңыз. Gör albastыкты aram kıldı, taştаңыз. Taştаңыз bunu. Çağımçılıkты aram kıldı, taştаңыз. Gek saktağandı aram kıldı, taştаңыз. Gör albastık içi tardıkты aram kıldı, taştаңыз siz bunu. Allah subhanahu ve taala zınanı aram kıldı, taştаңыз. Kumardı aram kıldı, taştаңыз siz bunu. Allah subhanahu kan tögün aram kıldı, taştаңыз. Taştаңыз bular. Aram kılgan nerselerden bardığını Allah'a taştаңыз, siz takva. Siz takva. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Aram nerselerden saktanыңыз, siz adamlardan en mıhtı ibadat koyu siz bolos. İbadatta en jogoru siz bolos. Allah'ın aldığında kulçuldukta en jogoru siz bolosuz. İbadatın tuğ çokusunda siz bolos. Kaçan? Siz aram nerseleri taştasanız. Aram nerseleri жүрөктөн çıkarınız. Tilinizden çıkarınız. Kulağınızdan çıkarınız. Uşul kulak Allah Taala'nın bergen nimetı, amanatı muzika kirgizbeğiz. Жалганды kirgizbeğiz. Jalanı kirgizbeğiz kulaktan. Tatnakay Allah Taala'm gözdü berdi, amanat kılıp berdi, nimet kılıp berdi. Allah'a tatıktı tapşıraylı. Taza tapşıraylı. Gözmene bolgan günönün bardığından tövbe kılaylı. Akıldı verdi Allah Taala. Allah Taala hadisi de gelet. Allah Taala akıldı jaratkandı aytты. Akıl dedi. Jaralgan mahluklardan en süykümdüsü. Ne? En süykümdüsü. Sana en süykümdüsü bana sensin dedi de. Karаңыз. Uşu akıl da akıl Allah subhanahu wa taala. Akıl menen alamın, akıl menen berem. En bağlı nerse bizge akıl verdi. Biroq akıldı biz aramga işletpeyli. Akıldı biz beyişke işleteyli. Dozoko işletpeyli. Akıldı biz Allah'ın razıçılığına işleteyli. Allah'ın narazıçılığına işletpeyli. Tuğandar Allah Taala, Allah subhanahu wa taala uşunday tatınakay din berdi. Dıyqançıdağı baktılı bola alat din menen yaşasa, koşunadağı baktılı bola alat din menen yaşasa, baydağı baktılı bola alat, kembagaldağı baktılı bola alat, erkekler dağı baktılı bola alat, ayalдар dağı baktılı bola alat. Allah uşu günge çeyin tuğandar, adam atadan tartıp uşu günge çeyin kança adam dünyaya gelse, kimde Allah baktılı kılsa, anı Allah Taala dinde gana baktılı kılgan, baylığında baktırlılık kılgan emes, bergen emes, çırayında baktırlılık kılgan emes Allah. Dininde baktırlılık kılgan, bilip koyunuz. Kimdi baktısız kılsa, dinsizliginde baktısız kılgan. Uşu günge çeyin. Kança adamdı geldi, kança adam gitti. Milyard degen adamlar geldi. Milyard degen adamlar gitti tuğandar. Uşu günde dağı min degen adam bir günde gelet. Min degen adam bir günde getet. Jıldaganda milyonlar getet, milyonlar gelet. Oşunun bardığı tuğan, kimde Allah Taala baktılılıkты berse, al oşol gana baktılı, kimge baktısızlık berse, aşa baktısız. Gelingizler, birinci işenimlerde oңdoйлу. İşenimlerde, Kur'an aytat, işenimlerde oңdogula. İşenimlerde oңdogula. Jaratkan Allah'a şektenbegile. Jakşı gümönde olgula. Allah Taala'nı süygülü. Allah'ını jakşı görgülü. Allah Taala'nın nimetlerini tanıgıla. Allah subhanahu wa ta'ala'dan, Allah'dan korkgula. Allah menen ümit baylagıla. Allah Taala'dan gana ümit baylagıla. Ömürdün ümütü, dinsolluktun ümütü, perzentin ümütü, hidayattın ümütü, ırıskının ümütü, beyiştin ümütü Allah'dan kılgıla. Korkun Allah'dan korkgula. Günölerden korkgula. Dozoktan korkgula. Korku turgan nerse var. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'dan. Allah'ını muhabbat kılgıla. Sizlerge joktan, atanın belinden bir tamçı sudan tatınakay kaş berdi, baş berdi, göz berdi, akıl berdi, kulak berdi. Uşlardın bardığın işletip berdi. Alhamdulillah, Allah'a şükür. Biroq uturumduk, unutpaylı. Tübölükte emes bu. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala berdi. Şükür kılav kembe dep berdi. Şükür kılav kembe dep berdi. Allah bergen nimeti sözsüz şükür talap kılat. Şükürge muhtaç. Allah Taala bergen sınosu sözsüz sabırдылык kılat. Sabırga muhtaç. Sabırga da beyiş var. Şükürge dağı beyiş var. Andıktan gelingizler işenimde oңdoйлу. Жүрөктөгү belgen bolgon işenimde oңdoйлу. Ahiretke bolgon işenimdi kuvattaylı. Ahiretke bolgon işenimdi küçötöylü. Ahiretke bolgon muhabbatты küçötöylü. Ahiretke bolgon dayardыкты biz küçötöylü. Ahiretke dayardыкты kaytıp gelbey turgan gün al. Kaytıp gelbey turgan gün. Tübölüktü. Ahirette Allah subhanahu wa ta'ala kıyamat günü Allah Taala kimdi şermendeçiliğine saktasa oşol mınaki adam oşol. Oşol baktılı adam. Kimdi Allah şermende kılsa tübölüktü şermende.
Ошон үчүн кыямат күнүнүн шермендечилигинен сактасын. Жараткан Алла пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн дуаларды үйрөткөн. Ошо дуалардын бири ушул эле. Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха ва ажирна мин хиззи дуnya ва адабил ахира. Ай Алла, иштерибиздин баарын оңунан чыгаргын. Ахсин акибатана фил умури куллиха. Чырайлуу чыгаргын иштерибиздин бардыгын акыбетин чырайлуу чыгаргын. Ахирети жакшы болсун, бүтөөрү жакшы болсун. Акыры ушу дүйнө менен коштошубуз жакшы болсун. Ошо учурда Алла субхана ва таала жолукканга кызыккан, Алладан үмүтү күчтүү, күнөөлөрүнөн тооба кылган, бейишине муштак, мына ушундай жүрөк болсун. Дайын айтат: "Ва ажирна мин хиззи дуnya", дүйнөнүн кордугунан, шермендечилигинен сактагын, "Ва адабил ахира", ахиреттин азабынан сактагын. Тугандар, ишенимди оңдойлу, ахирет бул акыйкат. Бейиш бул акыйкат, дозок акыйкат. Пайгамбарыбыз күн сайын тахажжудка турганда айтат эле: "Я Алла, саңа жолугу акыйкат, сенин бейишиң акыйкат, сенин дозогуң акыйкат" дейт эле. Күн сайын айтат эле. Биз күн сайын айтайлы биз дагы. Биз күн сайын айтайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тахажжудта ал эми элге канча Кур'ани Каримде канча ахиретте айтты. Туган, амалыңарды оңдогула экинчи. Биринчи ишенимди оңдойлу, экинчи амалыбызды оңдойлу. Денебизден чыккан амалдарыбызды оңдойлу. Ошо амалыбыз Алла субханаху ва таала ушуну карап туруп таразалайт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктайлы. Үчүнчү мүнөзүбүздү оңдойлу. Кулк мүнөзүбүздү оңдойлу. Пейилибизди оңдойлу. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде мындай деп айтат: "Ва ман ахсану кауlan мимман да'a ила Аллах ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин." Жараткан Алланын жалгыздыгына чакырып, өзү дурус амал кылып, кичпейилдик менен мен жөнөкөй эле мусулмандардын катарындагы бир мусулманмын деген адамдын дагы сөзүнөн чырайлуу сөз барбы? Ошол адамдын дининен да чырайлуу дин барбы? Жок деген жооп келет. Алланын алдында эң чырайлуу сөз, эң чырайлуу дин кимдики? Ким жараткан Алланын жалгыздыгына, таухидине чакырса, иманга чакырса, бул бардык пайгамбарлар чакырган. Жакшы амалга чакырса, бардык пайгамбарлар жакшы амалга чакырган. Жакшы мүнөзгө чакырса, бардык пайгамбарлар жакшы мүнөзгө чакырган. Адамзаттын мырзалары, каймактары, адамзаттын улуулары, асылдары, адамзаттын тажы, бактылуулары булар пайгамбарлар. Пайгамбарлар жинди болбойт, акылсыз болбойт, бекапар болбойт, билимсиз болбойт. Пайгамбарларды Алла Таала тандаган. Алла субханаху ва таала яхлуку ма яша ва яхтар. Эмнени кааласа жаратат, кимди кааласа тандайт дейт. Алла субханаху ва таала аларды тандаган, туура жол көрсөтүүгө тандаган. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дүйнөгө келди. Бүткүл ааламды куткаруу үчүн келди. Бүткүл ааламдагы инсандын баарын куткаруу үчүн келди туугандар. Пайгамбарыбыздын келген максаты дүйнөгө адамзатты куткаруу үчүн. Түбөлүктү дозоктон адамзатты куткаруу үчүн. Түбөлүктү азаптан, кордуктан адамзатты куткаруу үчүн. Бу дүйнөдө жашап атканда адамзаттын канын, адамзаттын малын, адамзаттын жанын, авирин сакташ үчүн келген. Биздин пайгамбарыбыздын келген максатын билип алыңыз. Караңгылыктан жакшылыкка, жарыктыкка чыгарыш үчүн келген. Айвандыктан, адамгерчиликтин туу токусуна чыгарыш үчүн келген. Надандыктан билимдүүлүккө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таш боордуктан боорукерликке, ширктен таухидке, күфрдан иманга бузулуп, талкаланып, бөлүнүп, жарылгандан курууга, ынтымакка, достукка, биримдүүлүктү чакырыш үчүн келген. Мына ушундай улуу максатка пайгамбарыбыз келип, сиздерге бизге Алланын тарабынан нурлуу, берекелүү, райымдуу жашоо алып келген. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы менен жашасак, таалимин аткарсак, анда билип коюңуз, ишенип коюңуз, Алла Таала бизге райымдуу жашоо берет. Пайгамбарыбыз келгенге чейин күчтүлөр алсыздарга зулумдук кылат эле. Жашоо бербейт эле. Эркектер аялдарга зулумдук кылат эле. Бадышалар кулдарга зулумдук кылат эле. Көпчүлүк азчылыкка зулумдук кылат эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоо алып келди. Ааламдын картасын аңтарып койду. Баягы жырткычтар, баягы кан ичерлер, адам жегиштер эмне деген кереметтүү берметтер болду. Кандай деген касиеттүү жылдыздар болду. Адам баласына жол көрсөтө турган аттары сахаба болду. Менмин деген Абу Бакыр чыкты.
Umar çıktı, Ali çıktı, Osman çıktı, Abdurrahman İbni Avf çıktı, Ubay İbni Ka'b çıktı, Abdullah İbni Mas'ud çıktı, Hasan, Hüseyin çıktı. Radıyallahu anhum. Hadice enemiz degen çıktı. Fatima enemizin, Ummu Habiba, Ummu Gülsüm, Ummu Salama, İmne degen kasiyetli uşunday ayallar takva. Allahu Akbar. Kanday degen akıldı, kanday degen ilimdi, kanday degen sabırdı, kanday degen adamgerçilikli insanlar. Peygamberimizin mehnetinin, duasının berekesinin бүткүл адамга үлгү боло турган адамды туура жолго багыттай тургандар чыкты. Ошол пайгамбарыбыздын таалими бүгүнкү күнгө чейин бар. Ким ошо таалимди ала турган болсо, ошол нур менен нурланат, ошол өң менен өңдөлөт, ошол жолго Алла субханаху ва таала неmatын ага сөзсүз берип, дүйнөдө дагы Алла тааланын даражасын кем кылбайт, ахиретте түбөлүктө Алла таалам жүзүн жарык кылып бейишин ачып берет. Агайын мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, китебибиз акыркы китеп. Бұл үммет, ақырқы үммет. Unutpaylı, unutpaylı. Oşonduktan cöğötlerge Allah subhanahu wa ta'ala cöğötlerge 6. gündü verdi. Hristiyanlarga Allah subhanahu wa ta'ala bazar gündü verdi. Müslümanlarga cuma gündü verdi bizge. Bizge cuma gündü verdi. Cuma gündü verdi. Biz giyin geldik. Bırak biz de aldığa çıkarıp koyduk o. Birinci cuma gün, andan keyin 6. gün, andan keyin Allahu akbar bazar gün. Bir hadiste aytat, Cöğötler olsa bunun misali ertemenden түшкө чейин мейнет кылды. Түштөн болса асырга чейин христиандардын мейнети. Ал эми асырдан кийин куптанга чейин, магриб шамга чейин мусулмандарга. Биз өзү аз мейнет кылды, бирок көп сооп бере турган, бардыгынан акыркы келип, биринчи кире турган пайгамбарыбыз өзү айткан, бардык аалам кыямат болгондо эң биринчи мен тирилем, үммөтүм менен пил суратта мен өтөм дегенде. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmeti en akırkı geldi jaralууда birinci giret beyişke inşallah kirüydü. O da kalasa oşonчон Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelingizler tuğandar. Peygamberimizin sünneti menen nurlanaylı, үйүбүзгө алып барайлы. Биздин өзүбүздүн жашообузда болсун. Балдарыбызга, кыздарыбызга, кошуналарыбызга колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче аракет кылайлы. Алхамдулилlah эң биринчи сүннөттү намаздын сүннөтүн тирилтейли. Дараттын сүннөтүн тирилтейли. Эң биринчи алхамдулилlah өзүбүздүн жашообуздун ичкен жегендерибиздин сүннөттөрүн тирилтейли. Бир сүннөткө бүткүл дүйнөнүн байлыгы тең келбейт. Сүннөт Малик ибн Динар рахматуллахи алейхи айтат, сүннөттү кармануу, сүннөттө жашоо бул Нух пайгамбардын кемесине чыгуу деген сөз дейт. Нух пайгамбардын кемесине ким чыккан болсо, ал кутулат, куткарылат, ким чыкпаса чөгүп жок болот, бактысыз болуп, кырсыкка учурайт деген. Мынакей ошол сүннөт пайгамбардын сүннөтү Нух пайгамбардын кемесине чыккандай деген. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Жараткан Алла субханаху ва таала берген жашоосун ошону иншаллах биз татыктуу туура жашайлы. Пайгамбарыбыз алхамдулилlah мусулман болуп жашайлы. Үйдө да мусулман болуп жашайлы. Көчөдө дагы, каерде гана болбойлу алхамдулилlah биз мамилелерибиз, учурашканыбыз салам алейкум саламды көп таркатайлы. Ата-энебизге салам берейли. Ата-энелер балдарына салам берсин. Бир туугандар бири-бирине салам берсин. Таныган дагы, тааныбаган дагы бири-бирине салам берсин. Салам Алланын тынчтык деген аты. Алла субханаху ва таала, Алла тааланын улуу аттарынын бири. Тынчтык деген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пайгамбарыбыз айткан салам таркаткыла. Алла тааланын тарабына силерге мухаббат түшөт. Жүрөңөрдө жек көрүүлөрдүн бардыгы кетет. Саламдашканда Allah subhanahu wa ta'ala tarafından 100 rahim, rahmat düşet eken. Kim birinci salam berse 90 oşol jaka ötkü eken. İkinci alek alganda 10 ele rahmat kalat eken. Oşol ekonun ortasından dağı kim manayı jarık bolup uçurashsa Allah Taalam oşonu köbürak jakşı göretken. Birinci salam bergenler tekeberlikten taza bolot deyt Peygamberimiz. El-badiu bis-salam bariya minel kibir. Oşon üçün birinci salam bergenge şaşılıp bul maňa salam berse anan berem dep kütböş gerek eken. Tekeberlikte sındıra turgan, quruta turgan, жүрөктөн тазалай turgan amaldın, en күчтүү amaldардын biri birinci salam aytуу. Aldıktan inşallah birinci salamga jarışaylı, Kıyamat günü dağı beyişke girgenlerden, alар da biri-biri menен uçuraşıp salam dep uçuraşat. Allah'ın nimetin salam dep, anan biri-biri menен alhamdulillah dua kılışat. Şonun için inşallah bizi ortada musulmandardın ortasında gele turgan bereke bu salam menен. Namazыбызды тууралап окуйлу, шашылбай окуйлу, берилип окуйлу, намазды окуганда түшүнүп окуйлу, аракет кылайлы. Мен эмне үчүн мен намазга турам? Аллаху акбардын мааниси эмне?
Allahu akbardын мааниси эмне? Алла улуу деп. Намаз чоң тарбия, чоң философия. Алла Таала бейиштин ачкычы деп, пайгамбарыбыз бейиштин ачкычы деп айткан. Намаз улуу бейишти ачалат. Бу дүйнөнүн бардык жолун ачалат, бардын бактысын ачалат. Бирок ошо ачканга биздин ишенимибиз барбы, жокпу? Намаз бул Алла Тааладан жардамды сурай турган жолу бул. Алла Таала өзү айткан, силер менен жардам сурагыла. Мен силерге жардам беремин. Намаз аркылуу жардам беремин. Намаз аркылуу жардам сурагыла. Намаз менин жардамым намаз аркылуу түшөт дейт. Ошон үчүн пайгамбар ушуну үйрөттү. Качан күн тутулса намазга кайрылат эле. Ай тутулса намазга кайрылат эле. Катуу шамал болсо намазга кайрылат эле. Кандай гана нерсе болбосун, эртеге душмандар менен кагыша турган күн келгенде дагы намазга кайрылат эле. Алладан намаз менен сурайт эле. Сахабалардын тарбиясы ушундай эле. Бирөө дүйнөгө келсе дагы намаз окуйт эле. Дүйнөдөн кетсе дагы намаз окуйт эле. Алла Тааладан сурайт эле. Же шүгүрдү сурайт эле, же сабырдуулугун сурайт эле. Туугандар, намаз ушундай касиеттүү намазды таштабайлы. Даратты шашылбай алып, жакшы сажданы жакшынакай, рүкүнү жакшынакай, сүйлөп атканыбыздын бардыгын алхамдулилlah аттахиятты окуп, Аллаху акбар, башка нерсени көңүлгө албай, Алланын алдында турамын деген ушул сезим бизден үзүлбөй, ассаламу алейкумга чейин ушу бекем болсун. Мусулман бала, мусулман кыз намазды таштабайт эч качан. Бай болсун, кембагал болсун, куник болсун, сулуу болсун, айырмасы жок. Мусулман дегенде намазды түшүнөбүз, намаз дегенде мусулманды түшүнөбүз. Бизди намазды жандандырайлы. Бардык жерде алхамдулилlah. Бардыгы намаз менен иншалла Алла Тааладан нур сурайлы, жакшы мүнөздү сурайлы, жакшы иштерди кылганды сурайлы, жаман иштерди таштаганды сурайлы. Ар бирибиз алхамдулилlah, алхамдулилlah. Кур'ан-ы Карим менен байланышайлы. Пайгамбарыбыз айтат, Кур'ан менен Аллага жакындагандай, бир дагы башка амал менен андай жакындай албайсыңар дейт. Бир да андай башка амал менен жакын. Кур'ан менен алек болгон кишиге Алла айтат, зикир кылганга убакыт таппай, дуа кылганга убакыт таппаган, мен зикир менен дуа кылгандардан дагы канча сураса, андан да көп беремин дейт. Ким Кур'анга алек болсо. Мына жаштарыбыз алхамдулилlah имам Ахмад ибн Хамбал айткан, балдарыңарга жаш Кур'анды үйрөткүлө, Кур'ан бардык илимди үйрөтөт деген. Ошондо бура Кур'анды биз амал менен алайлы. Кур'анды биз таквалык менен алайлы. Кур'анды бекем ишеним менен алайлы. Алла субхана ва таала худ дегени бекем карма деген сөз. Яхья пайгамбарларга да Алла субхана ва таала айтат эле: "Эй пайгамбар, бул Кудайлык китепти жолдомону бекем карма, Кудайлык баракчаны бекем карма." Ошондо Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала да бизге буйрук бергени бекем кармангыла. Пайгамбарыбыздын 24 саат жашоосу Кур'ан эле, 23 жыл Кур'ан эле, басып жүргөн Кур'ан эле, уктап аткан Кур'ан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жубайы Айша разияллаху анха энебизден келип, пайгамбарыбыздын мүнөзү тууралуу сураганда, жашоосу тууралуу сураганда, аларга таң калып жооп берди. "Сен Кур'ан окуган жоксуңарбы?" деди. Анан кийин "Кур'ан окуган жоксуңарбы?" Эмнеси? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу, мүнөзү, кулку бардыгы Кур'ан эле. Алымдар айтышат, мунун мааниси мындай: Алла Таала эмнеден разы болсо, пайгамбар ошого разы эле. Эмнеден наразы болсо, пайгамбар ошого наразы эле. Мына пайгамбарыбыз тирүү Кур'ан дегенди мааниси ушул. Анткени алхамдулилlah, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул үммөт Кур'анга канчалык жакындаса, ошончолук берекеге жакын болот, жакшылыкка жакын болот, жеңишке жакын болот, Аллага жакын болот, бардык жакшылыкка жакын болот. Кур'андан канчалык узак болсок, бактылуулуктан ошончолук узак болобуз. Алланын жардамынан ошончолук үммөт узак болот. Кур'андан канча узак болсоңуз туган, ошончолук нурдан узак болосуз. Кур'андан канча узак болсоңуз, ошончолук нурдан узак болосуз. Ошончолук жарык, бактылуулуктан узак болосуз. Кур'анда Алла Таала Кур'анда өз китебинде нур деп айтты. Фаамину биллахи ва расулихи ва нуриллази анзална. Силер иман келтирген Алланын элчисине жана нур, кайсы китеп? Анзалнаху, биз Алланы түшүргөнбүз. Нур деп айтат. Демек Кур'ан нур экен тугандар. Окуганга дагы нур, караганга дагы нур, амал кылганга дагы нур, ойлоп ой жүргүзгөнгө дагы нур, таркатканга дагы нур, сактаганга дагы нур. Кур'ан-ы Каримибиз бар, биз шүгүр кылайлы. Бурмаланган эмес, өзгөртүлгөн эмес, сакталып келген. Алла Таала сактоосун өзүнүн мойнуна жоопкерчилигине алган. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'ан-ы Каримди түшүрүп бердик. Силерге эстетет, силерге эстетип турат. Сен улар унутчаксыңар. Бирок Кур'ан оку, Кур'ан сага эстетип турат. Акыйкатыңды эстетип турат. Эмне үчүн жашап атасың эстетип турат. Кимден неемат келип атат эстетип турат. Бул ааламды ким башкарат экен эстетип турат. Өлгөндөн кийин кайка барасың эстетип турат. Кур'ан-ы Каримдин сыпаты бар, эстете турган,
Allah пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Вадаккир фа инна зикра танфа'л муъминин." Сен естетіп тұрған, ескертіп тұрған, естету имандыларға сөзсіз пайдасы береді. Пайдасын жеткіріп тұрады. Біз инсан екенбіз, ұмытшақ екенбіз, дүние менен жашайды екенбіз, аспаптың арасында жашап, ақиқатты ұмытып қалады екенбіз, шындықты ұмытып қалады екенбіз, Алланы ұмытып қалады екенбіз, Құранды ұмытып қалады екенбіз, бейішті дозоқты ұмытып қалады екенбіз. Біз пайғамбарымызды ұмытып қалады екенбіз. Құран естетіп тұрады екен. Құранның сыпаты естету. Зикір деп айтты Алла Тағала. Зикір деген естету. Зикір деген естету. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Алла айтады, біз зикір, Құранды естете тұрған Құранды түшірдік. Жана бұны біз өзіміз сақтаймыз. Бұны ешкім бұрмалай албайды, ешкім өзгерте албайды. Қиямат күнге чейін bir sözün dağı, bir söylömün dağı, bir çekitin dağı, bir tamgasın dağı ешкім өзгерте албайды. Алла Таала бұны өзім сақтаймын деген. Ошондон буга чейинки китептер, Инжил өзгөрүлүп кеткен, Таурат өзгөрүлүп кеткен, бурмаланып кеткен, бардыгы Забур өзгөрүлүп кеткен, бурмаланып кеткен. Алла Субханала Таала акыркы китепти Куранды чүрдү. Бардык илимди Куранга Алла Субханала Таала камтып койду. Акыйкаттын бардыгын камтып койду. Бардык жакшылыкты, бардык акыйкатты Куранга камтып койду. Ошон үчүн иншалла биз Куран окуйлу, Курандын маанисине аракет кылайлы түшүнгөнгө. Куранда айтат: "Yawma yatadhakkaru insanu ma sa'a." Bu dünyada geldik biz. Жашап атабыз, менет кылып атабыз. Эртеге ушунун бардыгын инсан эстейт. Кылган ишин бардыгын эстейт. Канча чын сүйлөдүбү? Ушунун бардыгын эстейт. Канча жалган сүйлөдүбү? Ушунун бардыгын эстейт. Канча жакшы иш кылдыбы? Бардыгын эстейт. Канча жаман иш кылдыбы? Бардыгын эстейт. Кыямат күнү тараза акыйкат. Bu dünyadagi периштелер акыйкат. Биздин жаныбызда дайыма периштелер бар. Дайыма кегеде өзүбүзгө айтып жүрсөк да жакшы болот. Мен жалгыз эмесмин, эки периште мен менен жүрөт депчи. Мен жалгыз бир нерсени көрбөймүн, жалгыз бир нерсени окубаймын, жалгыз бир нерсени иш кылбаймын. Бул эки периште көзөмөлдө, кирамин катибин, урматтуу периштелер, жазуучу периштелер, ар бир амалымды жазып атат, ар бир амалымды сактап атат. Бир инсан унутуп калса дагы, кыямат күнү Алла Субхана ва Таала буну мындай дейт: "Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid." Mücadele suresinde ertеги kıyamet günü Allah Taala sizlerdi gayret tiriltet dagı kılgan amalыңар тууралуу кабарын берет. Силер унутуп калсаңар дагы, махлуктар унутуп калса дагы Алла эсептеп тактап койгон, Алла да унуткан эмес. Былтыр канча жолу зикир кылдыңыз? Эсте жок. Бүгүн канча жолу зикир кылдыңыз? Канча жолу салават айттыңыз? Кече канча жолу зикир? Канча жолу чын сүйлөдүңүз? Эсте жок, унутуп калдык да. Бирок ахсахуллах, Алла Тааланын баарын эсептеп койгон дейт. Ванасу, силер унутуп калгансыңар. Ванасу, адам баласы унутуп калган деген сөз да. Мен азыр айтып атканым силерге, инсан биз унутуп калат экенбиз. Алла эсептеп тактап коет экен. Ар бир сөзүбүз бекер кетпейт, бардыгы жазылат. Тилден эмне деген сөз чыкпасын, жула качат дегендей, тилден эмне чыкпасын, булар жазып салат бардыгын. Кирамин катибин пайгамбарыбыз айтты, сыйлуу периштелерди сыйлап койгула. Булардан уялып койгула. Булар силерден ажырабайт. Эки учурда гана ажырайт. Төшөк маселесинде жана ажатканада. Ошо учурда гана силер менен чогуу болбойт. Болбосо дайыма силерден ошондуктан акримухум вастахюхум, буларды сыйлагыла, булардан уялгыла дейт. Биз иншалла болбоду дегенде, күнөөлөр учур келгенде эки периште жанымда деп уялып коёйлу. Кичине уялып коёйлу. Бул акыйкат тугандар. Бул акыйкат. Алла Субханаху ва Таала буну сиздер биздер үчүн ушундай кылып жаратып койгон. Эртеге бул мен мойнуна албай койбосун. Эртеге ушундай кылып кыямат күнү жөнөкөй күн эмес, тан албай, жок мен бул ишти кылган эмесмин, мен жалган сүйлөгөн эмесмин, мен алдаган эмесмин, артынан кыйбат кылган эмесмин, мен жала жапкан эмесмин дей бербесин деп, булардын баардыгын коюп койгон. Булардын баардыгын коюп койгон. Ошон үчүн жакшы амалдарды кылайлы, жакшы амалдарды сактайлы, амалдарыбызды кылып, Алла Таалага ихластуулук менен сунуштайлы. Алла Таала ошондо гана кабыл кылат. Алла жакшы амалды жөн эле кабыл кыла бербейт. Жакшы амал ихлас менен коштолсо, ошону кабыл кылат. Алла Таала жөн эле жакшы иш кылдыңызбы? Аны кабыл кылбайт. Ихлас болмоюнча кабыл кылбайт Алла Таала. Намаз окудуңуз, ажылыкка бардыңыз, мечит салдыңыз, жол салдыңыз, көчө салдыңыз, көпүрө салдыңыз, элге пайда берип атасыз, ун таркатып атасыз, курсактарын тойготуп атасыз, ата-энеңизге баш ийип атасыз, саартан кече Куран окуп атасыз, зикир кылып атасыз, канча деген жакшы иштерди кылып атасыз. Бирок эгерде ихлас коштобосо, бирөөсү да кабыл болбойт. Ихлас коштогондон кийин гана Алла кабыл кылат. Алла Субханаху ва Таала ошон үчүн жакшы иштерди өзүбүзгө айтып коёйлу. Максат сен ким үчүн кылып атасың деп, ичибизден добуш чыксын, Алла үчүн деп. Ана ошондо кабыл болот.
Ошондо анан кабыл болот тугандар. Ошон үчүн иншалла жакшы иштерди эл көрсүн үчүн эмес, эл айтсын үчүн эмес, эл мактасын үчүн эмес, эл билсин үчүн эмес. Алла билсин, Алла бактасын, Аллага жетсин, Алла разы болсун. Мынакей Кур'ан-ы Каримде сахабаларды Алла Таала не дейт? Сыпатын айтат. Алар мындай дейт. Иннама нут'имукум ливажхилла ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Биз силерди Алланын разычылыгы үчүн курсаңар тойгозобуз. Биз силерге тамак берип атабыз, кийим кече берип атабыз, кажетиңерди бүтүрүп атабыз. Ушу Алланын разычылыгы үчүн. Силерден мактоо күтпөй эле. Силерден разычылык күтпөй эле. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Силерден биз эч кандай акысын талап кылбайбыз дейт. Кылган ишибиздин, мээнетибиздин жок. Кайрымдуулугубуздун ошон бир акыс, даже рахматты дагы каалабайбыз дейт. Рахмат дегенде дагы о жок, биз бу калыс Алла үчүн дейт. Калыс Алла үчүн. Алла разы болсо болду дейт. Мынакей караң. Мына ихластуулук деген кандай экен. Ошон үчүн бирөөгө жакшылык кылайлы, жакшылыктын үмүтүн Алладан кылайлы, өз кишине кылбайлы. Ушу кишиден жакшылык кайтабы кайтпайбы бизге кызыктырбайт. Алладан кайта турганы аннык. Ошон үчүн Алладан эртеге кыямат күнү Алла айтат экен: "Эй бенделерим, ким үчүн амал кылса ошодон алып алсын" дейт. Эртеге кыямат күнү ушу жарыя бар. Пайгамбарыбыз айткан, саллаллаху алейхи ва саллям. Алла айтат экен: "Ким үчүн амал кылсачы, ошодон алып алсын бүгүн собобун. Акысын алып алсын ошодон. Жакшылыгын, сыйлыгын алып алсын ошодон" деп. Кимден аласың, Бирөө бере турган күнбү? Алладан башка ким берет бизге? Ошон үчүн Алла Таала баарыбызды ихластуу кылсын, баарыбызды ыймандуу кылсын, баарыбызды жакшы кулук мүнөздүү кылсын, баарыбызды ибадаткөй кылсын, баарыбызды жакшылыкка чакыруучулардан кылсын, баарыбызды Алла Таала сүйкүмдүүлөрдөн кылсын, баарыбызды Алла өз мээримине бөлөп, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн аткарып, шапаатына лайыктуу боло тургандардан кылсын. Агайын мусулман бир туугандар, дүйнө кыска, аз эле жашайбыз. Тез эле өлүп калабыз, ачык эле айтайын. Бул кыска, өтө кыска биздин жашообузчу. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Кичинекей дүйнө үчүн ахиретибиз, түбөлүктүү ахиретти бузуп албайлы. Талкалап албайлы. Бул сыноодон туугандар карап туруп, башы ачуу болушу мүмкүн, аягы таттуу. Башында ачуулукту чыдап коелу, кармап коелу, арам нерседен өзүбүздү тыйып коелу. Ахиретте Алла субханаху ва таала улуу сооп берет. Жүзүбүз, жүздөнүбүз ахиретке болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалардан үлгү алайлы. Hazret Усман разияллаху анху 15 параны bir rekette, 15 paran, ikinci rekette okup koyatlı. 2 rekette 30 para okup koyatlı. Osman razıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tarbiyasını algan. Emne dep aytып атат? Эгерде дейт, силердин жүрөгүңөр таза болгондо Куранга тойбой телеңер дейт. Лау тахарат кулубукум ма шаби'a min kalamillah. Эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондо Куран окуганда тойбой телеңер. Демек мен бүгін Құран оқи албасам, мен жүрегім тазалашым керек екен. Бүгін мен Құран оқып, зерігіп кетсем, Құран оқып, тажап кетсем, Құран оқып, чарчап кетсем, интернет көргенде чарчап алсам, интернет көргенде тажап алсам, ошол жерде дагы не дегендер бар эле, аттарын дайым унутам да, ушулар кыскасы азыркы соц тармактын бардыгын көргөндө, чарчап алсам, анда туугандар, анда мен жүрөгүмдө маселе бар экен да. Жүрөгүмдө маселе бар экен. Куран атсам уйкум келет. Интернет атсам уйкум качат. Демек менин жүрөгүм өлгөн окшойт. Же шайтан мени минип алганбы? Бул кандай бул? Ошон үчүн иншалла бул алхамдулилла акырындыгы мен болот. Ушунча бергенде да шүгүр, бирок алдыга кадам таштайлы. Алла Таалам айтат, ихластуу бенделеримди шайтан аларга зору күчү жүрбөйт. Аларга эч качан бийлик өтпөйт дейт. Эртеге кыямат күнү келгенде шайтан айтат экен, мындай дейт экен. Робуңар уада кылганын чын деп таптыңарбы? Мен да силерге уада кылдым эле, бул жагы кандай болду экен? Шайтандын сөзү кара. Анан шайтан айтат экен, мен силерди мажбурлаган жокмун. Мен силерди күнөө кылдыртканга күчүм деле жок болчу, бийлигим деле жок болчу. Жөнүнө мен силерди чакырып койгонмун, силер кабыл кылдыңар. Ошондуктан силер бүгүн мени жемелебегиле. Өзүңөрдү жемелегиле дейт экен. Аллаху акбар. Шайтандын азгырыгы менен канча арам нерселерди кылып, күнөөлөрдү азайтайлы. Ашу бийик, азыгыбыз аз, күнөөлөрдү азайтайлы. Кантип азайтабыз? Тооба менен, истигфар менен, күнөөлөрүбүздү азайтайлы. Алладан сурасак, Алла Таалам кечиримдүү,
Кечирим эшиги ачык. Тобанын эшиги ачык. Тобанын эшиги жабылат эки учурда. Күн батыштан чыкканда же адамдын алкымына жан келгенде. Каргыра мәләм югаргыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, тобанын эшиги ачык. Ушу алкымга өлүм келгенге чейин ачык экен да. Ошого чейин тоба кылып берсе, тоба Алла кабыл кылат экен да. Алла өзүн атаган ат-Тавваб, иннаху Тавваб. Алла субханаху ва таала тоба кабыл кылуучу. Тоба кабыл кылуучу. Тобанын эшиги ачык. Эч кандай шарт жок. Мечитте эмес, көчөдө деле, туруп эмес, отуруп деле, отуруп эмес, жатып деле, жараты бар эмес, жараты жок деле. Меккеге барбай эле, ушу Орто Азияда эле. Ушул жерде эле сен тоба кылсаң, Алла кабыл кыла берет экен. Просто сен чынчыл бол, сен чынчыл бол. Алдаба тобаңды, Алланы алдаба. Алла алданбайт, просто өзүң алдап атасың. Сен чынчыл бол. Кандай? Бир күнөөнү таштадыңбы, жиркен. Ошону таштадыңбы, болду. Аллага айт, эми буну кайталабайм. Мен бул күнөөнү кайталабайм. Я Алла, сен өзүң мага күч кубат бер. Мен сага убада беремин. Ушу күнөөнү мен кайталабаймын, я Алла. Ушундай боло турган болсо, Алла Таала бул күнөөнү кылбагандай кылып тазалайт экен. Мынаны кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ат-таибу минад-дам кама ла фаиля". Аллаху акбар. Күнөөсүнөн тоба кылган киши кама ла дамбала, ал күнөөсү жоктой, күнөөнү кылбагандай болот экен да. Ошон үчүн иншалла тоба кылайлы. Өзүбүз дагы, бүткүл адамзатты да. Мухаммад алейхиссалам бүткүл адамзатка келген. Биз туугандар кыргыздарды да ойлойлу. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай, Россия, Америка, аларды да ойлойлу. Бардык адамзатка дуа кылайлы. Мусулмандарга өзгөчө дуа кылайлы. Кандай абалда жашап атабыз, ниетибизге жараша соо алабыз. Бирок биздин ниетибиз кең болсун, ниетибиз бекем болсун, ниетибиз бийик болсун. Ниетке жараша Алла Таалам соопторду бере берет. Ниетибиз канчалык чоң кең болсо, ошончолук Алла Таала кең соопту берет. Чоң сооп берет Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн биз бардыгыбыз ниетибизди иншалла Кудай кааласа Алланын ыраазычылыгы үчүн оңдойлу. Кудайым буйрса иншалла мына балдардан имандуу ушул жерден врачтар чыгат, имандуу космонавттар чыгат, имандуу алхамдулилла директор, жетекчилер чыгат, имандуу соодагерлер чыгат, имандуу аталар чыгат, имандуу кошуналар, имандуу палван спортсмендер чыгат. Эгерде биз алхамдулилла дин менен, иман менен жашасак, караңыз иншалла кандай деген бактыруулук, кандай деген рахат. Аракет кылабызбы иншалла? Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Эң негизи иншалла биздин Алла Таалага болгон суранычыбыз берген иманын Алла кайтарып алып албасын. Шүгүрсүздүктөн Алла сактасын биздичи. Шүгүрсүздүктөн сактасын. Жараткан Алла субханаху ва таала Алла Тааланын алдында эч кандай туганчылык жүрбөйт туугандар. Алла Тааланын алдында шүгүрчүлүк жүрөт. Алла Таала шүгүрчүлүккө пайгамбарларга буйруган. Муса, биз сага пайгамбарчылык бердик. Ва кум мина шакирин, шүгүр кыл эми биягына. Шүгүрлөрдөн кылгын деп. Пайгамбарларга. Ошон үчүн иншалла биз дайыма кандай гана неемат болбосун, Алла субханаху ва таалага шүгүр кылайлы. Бир да неемат шүгүрсүз кетип калбасын. Пайгамбарыбыз айтат, адам баласында 360 муун мүчө бар экен. Канча? 360 муун мүчө бар экен да. Баарыбыздачы. Ушунун күн сайын амандыгына күн чыкканда садака бериш милдеттүү болот экен да. Бирок биз садака бергенге күчүбүз деле жетпейт аны. Ким чаш намазын 2 рекет окуп койсо, 360 муун мүчөсүнө шүгүр кылгандын акысын берди дейт. Бүттү. Караңызчы. Бизге кулакка Алла Таала өзүнчө шүгүрдү. Так, садака бер. Оң кулагың бүгүн жакшы эле угуп атабы? Давай садака. Сол кулагың жакшы угуп атабы? Өзүнчө садака. Мурдуң жакшы эле дем чыгып атабы? Садака бер. Тиштериң кандай? Тилиң кандай? Оң көзүң кандай? Сол көзүң кандай? Оң колуң кандай? Сол бутуң кандай? Зараң оңой эле чыгып 360 мүчө бар. Ошонун жакшы аман болгонуна садака бериш важип болот деген пайгамбарыбыз. Өзү 360 сом минимум берип туруш керек күн сайын. Бирок буну бардыгыбыздын колубуздан келбейт. Байлар бере бериши мүмкүн. Нурбек ажыга окшогон 360 сом не ал? Күн сайын эле. Бирок Алла Таала пайгамбарыбыз бизге кандай кылып жеңил койду? Субханалла садака, алхамдулилла садака, Аллаху акбар садака, ла илаха иллалла садака, жакшы сөз садака, жылмайып кою садака. Аллаху акбар. Бизге жеңил кылып койду. Ошон үчүн бирок биз билейли, что күн сайын, күн чыккан сайын деп айтканда, бул дегени Алла Таала неематын жаңылап турат экен. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах.
Кандай гана силерде жакшылык болбосун, бул сеники эмес. Сенин кыйындыгыңдан саңа көз берилген эмес. Сенин кыйындыгыңдан саңа мындай даража берилген эмес. Шүкүрдүн акыйкаты жүрөктөн там берүү да. Я Алла, мен ушул неmatка лайыктуу эмес элем, сен бердиң деп. Ушуганы биз эгерде келе турган болсок, мына шүкүрдүн акыйкаты. Я Алла, чын айтканда мен ыйманга да татыктуу эмесмин. Жашаганга да татыктуу эмесмин. Сүйлөгөнгө да татыктуу эмесмин. Басканга да татыктуу эмесмин. Ушунча нематтарга да мен татыктуу эмесмин. Буга бардыгы сеники, сенин тартуулаганың, сенин бергениң, сенин бун кожоюнусуң, я Алла. Жүрөктөн ушуну признавать этип, жүрөктөн ынанып ушуну тан алып десе, ушу шүкүрдүн акыйкаты. Шүкүрдүн акыйкаты ушул тугандар. Ошон үчүн иншалла шүкүрдүн акыйкаты, шүкүрдү ада кыла албаймын, шүкүрдү аткара албаймын деп, мен я Алла шүкүр кылганда касырмын десек, мынакей акыйкат. Тугандар, мусулмандын жашоосу шүкүр менен кооздолот. Мусулмандын жашоосу зикир менен кооздолот. Мусулмандын жашоосу дуа менен кооздолот. Истигфар менен кооздолот. Мусулмандын жашоосу тугандар, нерсе буюмдар менен кооздолбойт, билип коюңуз. Нерсе буюмдар мененчи, ошо нерсе кооздолот. Буюмдар кооздолот. Үйүңүздүн баасы ал үйдүн баасы сиздин бааңыз эмес. Атыңыздын ал аттын баасы сиздин бааңыз эмес. Машинеңиздин 5 жетиң ал ошонун баасы сиздин бааңыз эмес. Туган, сиздин бааңыз ыймандуулук, жакшы амалда, сиздин кулк мүнөзүңүздө. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Алла субханаху ва таала бүгүн мүмкүнчүлүк берди, жердин үстүндөбүз. Жердин алдына барганга чейин, бу дүйнөдөн коштошконго чейин Алла субханаху ва тааланы разы кылып калайлы. Алланын разылыгы бактылуулук, Алланын наразылык бактысыздык. Мен сөзүмдүн аягында бир истигфар менен бүтүрөмүн. Шаддат разияллаху анху, Аус ибн Шаддат. Шаддат ибн Аус разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт да: сен билесиңби саййидул истигфар деген эмне дейт? Саййидул истигфар деген истигфарлардын королу. Истигфарлардын мырзасы. Билесиңби ошо истигфарлардын мырзасын? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө кайра жооп берип атат. Кимде ким эрте менен айтса, бекем ишенип, Аллахумма анта рабби, ла илаха илля анта халактани, ва ана абдук, ва ана ала ахдик ва ва'дик мастатa'ту, аузу бика мин шарри ма санa'ту, абу лака би ни'матика алейя, ва абу лака би замби, игфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Деп ушуну айткан болсо, кечке чейин өлүм келсе, точно бейиштик. Хуа мин ахлил жанна деди. Пайгамбарыбыз убада берип атат, бул бейиштик деди, болду. Эгерде түндөсү ушуну айтса, таң атканга чейин ажал келип кала турган болсо, бул бейиштик дейт. Бир эле шарт, ушуга бекем ишенип айтса, ушул истигфарлардын мырзасы экен, ушул истигфарлардын асылы экен, ушул истигфарлардын бадышасы экен, ушул истигфардын королу экен. Аллахумма анта робби, я Алла, сен менин робумсуң. Башка мен акча менин робум эмес. Бирөө дагы мага көздү башка бирөө берген жок. Башты мага бирөө берген жок, жүрөктү башка бирөө берген жок. Алла менин робум. Ар бир нерсени жаратып мага тартуулаган, менин кажетимди бүтүргөн. Аллахумма анта робби, сен менин робумсуң. Ла илаха илля анта. Сенен башка илах жок. Аллахумма анта робби, сен менин робумсуң. Анта халактани, сен мени жараттың. Ла илаха илля анта, сенден башка сыйганга лайыктуу зат жок. Ва ана абдук, мен сенин кулуңмун. Ва ана ала ахдик ва ва'дик мастатa'ту, жана мен колумдун күчүмдүн жетишинче саңа берген уадамдын үстүнө чыкканга аракет кылам. Аракет не деп Аллага уада бергенбиз? Саңа гана кулчулдук кылабыз. Сенден гана үмүт байлайбыз, сенден гана коркобуз. Буйругуңду аткарабыз, арамыңды таштайбыз деп уада кылганбыз. Ошону мен күчүмдүн жетишинче, я Алла, мен уада беремин деп атам. Ахдик мастатa'ту, аузу бика мин шарри ма санa'ту. Кылган ишимдин жаман кесепетинен паана тилеймин, я Алла. Өз бир күнөө мага дозокко же барганга жетиштүү го. Кылган жаман ишимдин кесепети дүйнөмдө да ахиретте да тийбесин. Мен паана тилеймин. Аузу бика мин шарри ма санa'ту. Абу лака би ни'матика алейя. Мага берген нематыңдын бардыгын мойнума аламын. Мага берген, тартуулаган нематыңдын бардыгын мойнума аламын. Ва абу лака би замби, күнөөлөрүмдү дагы мойнума аламын. Кемчилдик каталарымды, күнөөлөрүмдү, я Алла, мойнума аламын. Күнөөнү мойнуга алуу бул азаматтык. Бул ыймандуулук. Мынакей эрте менен да айтайлы, кечинде да айтайлы, күн сайын айтайлы. Я Алла, мен күнөөмдү мойнума аламын.
Abu leke bi ni'metike aleyye ve abu leke bi dembi. Günümdü moynuma alam. İğfirli, menin günahlarımı geçirgin. Fa innehu la yaghfiru zunuba illa anta. Antkeni senden başka günahları geçirücü hiç kim yok. Mana şu istiğfardı. Tuğanlar, bu Sahih Bukhari'de var. Oşun için inşallah biz bu istiğfarı jattap alaylı, ertemenen aytaylı, geçinde aytaylı, elge jetkizeyli, bilbegenden bardık aytsın. Müslümanlardan barını aytaylı. Peygamberimizin amanatı, ey uğup algıla. Bilbey ötüp ketpey gele dünyadan. Uşu istiğfardı bir ömründe bir jol aytpay ötüp ketip kalıba. Peygamberimiz ömrünün ayağına çen aytkan ele. Bir günde 2 jol aytkan ele. Sahabalardan bardık aytkan ele. Biroq uşuda men kabarsız bolup kalbayın. Bekapar bolup kalbayın ya Allah. Manisin жүрөгүбүzгө туюйлу. Ошону иншалла айтканга аракет кылайлы. Демек элибизге алхамдулилlah амал жеткирейли. Намазга чакырайлы, зикирге чакырайлы, Куранга чакырайлы, истигфарга чакырайлы, салаватка чакырайлы. Жакшы мүнөзгө кичпейилдикке чакырайлы. Ахиретке ишенимге чакырайлы. Пайгамбарыбызды сүйгөнгө чакырайлы. Ар бир сүннөтүнө чакырайлы. Allah менен байланышка чакырайлы. Allah'ını жакшы көргөнгө чакырайлы. Allah subhanahu wa ta'ala Davud пайгамбарга айтты. Davud деген пайгамбар өткөн. Davud пайгамбар бул падыша да болгон, пайгамбар да болгон да. Жөөттөрдүн бирөөсү дагы бир дагы падыша пайгамбаргачы баштары бириккен эмес Давудтан башка. Давуд пайгамбарга гана булар бардыгы баш ийгени. Мына ошо Давуд пайгамбар Allah subhanahu wa ta'ala айткан: "Ey Давуд, сен менин бенделердин жүрөктөрүнө менин мухаббатымды салгын" деген. Давуд пайгамбар айткан: "Ya Allah, кантип сенин мухаббатыңды бенделердин жүрөгүнө салам? Менин нематтарымды айткын. Мына ошондо алардын жүрөгүнө менин мухаббатым кирет" деген да. Ошон үчүн Алланын нематын бирибизге эстетип турайлы. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Алла айтат: Алланын нематтарын эстеп жүргүлө. Мүмкүн силер кутуларсыңар бу бактысыздыктан. Ийгиликке жетерсиңер, бейишке чыгып, дүйнөдө да бактылуу болуп дейт. Алланын нематын эстеп турайлы. Алланын улуу нематы, алхамдулилlah, иман өзүнчө немат. Жашообуздугу өзүнчө немат. Эми эсептесек, ва ин таудду нематаллахи ла тухсуха, санап бүтпөйсүн. Ошон үчүн иншалла Алланын нематын бирибизге дайым эстеп турабыз. Эстеп турабыз иншалла. Дуада кылабыз. Иншалла бекем ниет кылабыз. Күнөөдөн сактанганга, күнөөнү таштаганга, жаман иштерди таштаганга, жаман пейилдерди, жаман адаттарды таштаганга ниет кылабыз. Жакшы иштерди кылганга ниет кылабыз. Сүннөттү үйрөнүп, сүннөт менен жашаганга ниет кылабыз. Элди жакшылыкка чакырганга, жамантан кайтарганга ниет кылабыз. Кылабызбы иншалла? Алла таалам кабыл кылсын. 5 вакыт намазды иншалла жамаат менен бекем окуйлу. Аракет кылайлы иншалла. Бардык мусулмандарга жакшылык каалайлы. Ата-энебизге кызмат кылайлы. Аял бала чакаларга аяр, мээримдүү, жакшы мамиле кылайлы. Bunken alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala пайгамбарыбызга ушундай мээримдүү жашай берген. Пайгамбарыбыз айткан: "Силердин эң мыктыңар үй бүлөңөргө мыктыңар. Эң мыктыңар, эң жакшыңар үй бүлөгө жакшыңар." Ошон үчүн иншалла үй бүлөнү бекем кармайлы. Талак деген сөздү эч качан тилден айтпайлы. Эч качан. Жөн делегеде ошо ажырашкан атканга ошого кезек келип калса, бир талак десе деле ошо менен деле иш бүтөт. Өзгөчө 3 талак деген сөздү, дагы бир башка нерселерди буларды эч качан айтпайлы. Мусулман баласыбыз Алланы наразы кыла турган нерсени айтпайлы. Пайгамбарыбыз айткан: "Таптакыр болбосо, бир талак таза учурунда кошулбаганда бир талак ушу менен" деп. Калгандар алхамдулилlah subhanahu wa ta'ala барыбызга товфик берсин.